Kınday alabыз. Akырын süйлöşüp başlayırız. Gelgenler gelip koşular. Vaktibizdi önөmдөйлү. Sizlerdikin dagı alыстан жакындан келгендер бар. Biz dagı erтерээк келип, убагында айтып деп бүтүрүп, saat 5'te Ош шаарында дагы жолугушубуз бар. Убакыт абдан кыска, мөөнөтүбүз тар. Барар жерлерибиз өтө көп. Бул жакта Баткен областы, Ош, Жалал-Абад областы турат, Талас областы, Чүй, Бишкек. Ошондой убакыт үнөмдөп өткөрөлү. Mendeki birinci aytar kaloo ушул. Ыраазычылык билдирип коеюн. Өткөн парламенттик шайлоодо ошол биздин чоңалай ар кандай азгырыктарга карабастан бүтүн Кыргызстан партиясын аябай чоң күч менен колдоп бердиңиздер. Биринчи кезекте ошол саламдашуудан кийин эле сиздерге терең ыраазычылык билдирип рахмат айтып коеюн деп атам, таазим этем. Себеп биздин жүрөгүбүз дайым бирге каккан, бирге согуп келген, бир багытта болгонбуз. Кечээки ошол парламенттик шайлоодо ошол сиздердин бизге болгон ишенимиңиздерди, биздин сиздерге болгон ишенимиңиздерди бири-бирибизге дагы бир жолу бекемдеп алдык деп айтсак болот. Себеп айрыкча ошол биздин чоңалайда не деген гана күчтөр иштеген жок, не деген гана каражаттар иштеген жок. Бирок арабызда анча-мынчабыз бар азыр. Турабыз. Башка мындай бир кызыкчылыктарга кетип калгандарыбыз дагы бар. Бирок эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес, жаңылып барып, чалынып барып, туруп кеткен дагы жакшы болот. Такыр турбай калгандан караганда бираз бере бергиле. Менде суроо бар. Азыр. Жамурбат Бадахан Кимсанбаевич, биздин чоңалайга куш келипсиз. Ушуактасың. Чоңалай эли сизди дайыма колдоп келгенбиз, дагы колдой беребиз. Сизди Кудай кааласа Кыргыз эли колдойт деп ишенем. Алланын буйругу менен сиз Кудай кааласа президент болосуз. Менин сизге суроом биринчи. Садыр Жапаровдун азыркы жүргүзүп жаткан үгөт иштерин мыйзамдуу деп ойлойсузбу? Жок. Onun mıyzamsız ekeni biz ayttık. 24 keyicide malumat жыйынын бердик. Мыйзамсыз деп айткандын себеби ал инсандан көз каранды эмес. Ал садыр болобу, башкасы болобу, ким болсо ошол болсун, ким анын ордунда болсо мен ушул сөздү айтмакмын. Конституцияда жазылып турат, президенттин милдетин аткаруучу президенттик шайлоого бара албайт деп. Бул барып атат. Мен жөнөкөй бала катарында баратам дейт. Жөнөкөй баланы мамлекеттик коргоо кызматы коргоп жүрбөйт. Жөнөкөй балага чоңалайдан алайга аким киши ташыбайт. Мугалимдерди кыйнап жыйынга алып барбайт. Жөнөкөй баланы резиденцияга жашатпайт. Кандай дейсиңер? Өзүңөр билип туруп менден сурайсыңар дагы, мен айттырасыңар да. Же ошонун рахат алабызбы? Көп ойлойт. Мадумаров өзü şu суроону бердирет деп. Кудай сактасын. Мыйзамсыз болсо кандай чараларды көрөсүз? Көрдүк. Унчукпай калган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясына бердик кагазыбызды. Аябай конституциянын ар бир беренесин тактап олтуруп бердик. Кыргызстанда канча юрист болсо ошончо пикир болот эле. Бирок оң тарабы, сол тарабы дебестен канча юрист болсо бүт баары биздин койбаткан дооматтарды абдан туура. Конституция одоно түрдө бузулду. Конституциялык мыйзамдар бузулду деген баасын беришти. Аны уктуңуздар өзүңүздөр. Бизди кошуна мамлекеттер тааныбай атат. Алар сүйлөшпөй атат. Себеп мыйзамсыз бийлик деп атат. Аны угуп атасыздарбы? Баштагы күнү кечээ Путиндин пресс-конференциясын ким көрдү? Ким көрдү? Ya, siz gördünüz. Ошондо Кыргызстан боюнча эмне деди? Кыргызстанда постоянная чехарда деп айтты. Чехарда деген сөз башаламандык деген сөз. Бейбаштык деген сөз. Мыйзамсыздык деген сөз. Жетекчиси жок деген сөз. Мен ушул сөздү кыргызча эле айтып келатам силерге, бирок ишендиришим кыйын болуп атат. А Владимир Путин орусча айтып койду эле, баары ишендирме.
Эмне кылышыбыз керек? Конституциялык талаага келишибиз керек. Мына ушул мыйзамды бузуп, конституцияга карабай өткөргөн шайлоолордун кесепетинен 5 октябрь болду. 6 Созовдун чакырылыштын деген да, Созов деген. Аябай сулуу жазат экенсиз. Ибраимов Эсеналы деген мырза экен. Аябай сулуу жазат экенсиз. Азыр ким? Сизби? Азыр заманда момундай жазыш өтө сейрек. Көзүң кубанат көрсөң. Үтүрү бар экен. Кош чекит бар экен. Мугалимсиз, эмнеден бересиз сабак? Кыргыз тил адабият мына көрүнүп турат. Союздун мезгилинде бүткөн окшойсуз, э? Мына ушул сиздин берген жазган суроолоруңузду алып барып, жогорку кеңешке илип коюш керек экен, өлүгү деп. Ак үйгө илип коюш керек экен. Онда айнектин ичине салып, себеп бул сейрек кездешүүчү болуп калды. Сүрөтүнөн кошо алыш керек да. Сүрөтүн алып барып, атын жазып, жазсаңар ушундай жазгыла деп. Мына суроо берген жерде суроо белгиси турат. Кош чекит деген турат. Кош чекитти азыр көптү билбейт азыр. Үтүр деген турат. Дефисин коюптур. Илеп белгисин коюптур. Бар нереже менен жазыптыр. Мен ушундай жазууларды көрсөм, кадимкидей кубанып калдым. Кудайга тооба кылдым. Ушундай заманга келип калдык. Рахмат. Атыңыз ким? Эсеналы. Мына жерде жазат. Бар болуңуз, агай. Аман болуңуз. Сиз окутуп аткан окуучулардын дагы бактысы бар. Бирок бир катасы бар экен, Созовтан деп коюпсуз да. Чакырылыштын деп жазыш керек да. Бул сабаттуулуктун белгиси. Рахмат. Ошол 6-чакырылыштын депутаттары парламентте отурбай эле ар райондордо, облустарда садырга координатор болуп иштеп жатат. Ушуну мыйзамдуу деп ойлойсуз, бу сизди терең урматтоо менен Ибраимов Эсеналы дейт. Эми ошол садырга координатор болуп иштеп аткан депутаттар мындан 2 ай башта ким деп чуркап жүрүштү эле ушул жерде? Биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөр замат токтоду дагы бул жака бурулуп алып кетти. Аларга баары бир. Жугунду ичеби, аталай ичеби, кебек пиширип береби, эмне кылса берсин болду деп эле бир жугунду берсе болду аларга. Эч айырма жок. Итти дагы бир үйдөн экинчи үйгө алып барып койсоң үйрөнбөйт. Бошонгондо качып келет. Малды дагы сатсаң, жибин үйү болсо өзүнүн үйүнө келет. Буларга баары бир малдан бешпеттер. Жигиттер бияка иштейбиз деди, кетти ошол жака. Туруп жигиттер адаштырбыз десе, сүрүлүп кеткенде бол тез токтойт дагы, артка кайт десе бурулуп алып бул жака кете берет. Адам ошолор, айткылачы өзүңөр. Мына өзүңөр бири-бириңиздерден жылкы аласыңар, аталып ат сатасыңар. Айланайын ошол атты үйгө үйрөткөнчө канча өтөт? Бошонуп кетсе каяка барасыңар? Түп-түз ээсинин үйүнө барасыңар, издеп. Бирок биздин депутаттар андай эмес. Ким ошол жерге келип калган болсо, келип калса эмес, келет имиш дегенин эле билсе болду, бүттү. Кече Куршатта бир киши мындай дейт. Менин досторум дейт, классташтарым дейт. Кече эле ушул биримдик деп кыйкырып жүргөндөр дейт. Бүгүн ошол Жапаров деп бурулуп калган экен, айланайындар дедим дейт. Көйнөктү дагы 1 сезон кийгилечи дедим дейт. 1 сезон. Өтө элек 40 күн. Десем дейт, ал достор дейт, каткырып күлүп, биздики дейт, топчусу жок. Баягы халат дейт. Жүгүрүп кетип барып чечип коюп, башкасын кийип алып кете беребиз деп күлөт дейт. Мына биздин намысыбыз. Мына биздин абийирибиз. Мына биздин кадыр баркыбыз. Эми токтонолу. Эми токтонбосок, андан ары карай көрүп атасыздар, күндөн күнгө бешбетер. Мына, монун ар жагында кайсы мамлекет турат? Тажикстан турат. Кече мына 2000-жылдарында ушул мамлекет жападан жалгыз ушул жол аркылуу гана сакталып калды эле. Эсиңиздерде барбы? Ушул жол гана сактап калган. Имамали Шарифович айткан.
Kırgızlarga tazim etip başıyım. Sizler bizdi el katarında, sizler bizdi mamleket katarında saktap kaldыңыздар деп айтқан. Есіңіздерде бар ақсақалдар? Мына ошол согуш болгон, аябай каттуу жабыр тарткан мамлекеттин ички түң продукциясы бүгүн Кыргызстандан 2 есе көп. Неге? Себеп күчтүү мамлекет башчысы келди, башкарып атат. Адилеттик менен башкарып атат. Иш билармандык менен башкарып атат. Арасында бар нааразы болгондор. Бирок түптүү эл катарында ошол жерде мамлекет катары көтөрүлүп атат. Биз эмне болуп атабыз? Жылдан жылга, айдан айга артка кеткенден катар артка кетип атабыз. Себеби эмнеде? Себеп жетекчилерде деп айтасыңар. Жетекчилерде эмес. Себеп дал ушул жерде. Биздин ичибизде, биздин арабызда. Эмнеге? Биринчиден, мүмкүн пейилибиз начар. Ниетибиз бир аз бузук. Чоңун айтып аткан жокмун, Кыргызстанда айтып аткан да. Жок десеңиздер айткыла. Андай эмес бизде. Биз жаман жолго түшүп алдык. Аксакалыбызды да сыйлабайбыз, аялдарды да сыйлабайбыз, жаштарды да сыйлабайбыз. Бизге эч ким эмес. Же дин деп динге баш ийбейбиз, же мыйзам деп мыйзамга баш ийбейбиз, же аксакал деп аксакалга баш ийбейбиз, же дос деп достун айтканына көнбөйбүз. Кандай дейсиз? Туурабы? Миң жолу рахмат сиздерге. Мына ушул суроого туура деп жооп бергениңиздердин өзү мага аябай чоң үмүт жандырат. Себеп биз катабызды сезип атабыз. Биз өтө көп каталарды кетирдик. Кайсы учурда? Шайлоо учурларында. Азыр келатып жолдон Сары Моголго түшүп, Сары Могол менен амандашып, учурашып, мен Айшыдан бар, атам менен чогуу Меккеге барып келген, ажы 83 жашында экен ажы. Мен атам тирүү болсо 88ге кетмек. Ошо киши менен сүйлөшүп отурсак, суроолордун суроосунда ушундай болуп атат да. Биз кандай болуп калдык дегендей. Жаштар суроо берүүдө. Биз жоопкерчиликти сезбей калдык. Себеп мына ошол айыл кеңештин депутаттарына мыкты мугалимдерди, мына бу Эсекем окшогон мугалимдерди канчага чыктыңыз? Ашыле турбайсызбы? Азыр жаштуу айтат. Азыр жаштуу айтасыңар. Силер жаштуу айтасыңар 60ка чыкканда, көрөм эртең 60ка чыкканыңарды. Эми жашоо башталат. Ак менен караны эми ажыратып баштады, агай, туурабы? Буга чейин жүргөн көп нерсени билбей. Аттиң ошол жашымдагы акылым азыр болсо деп, ошондой аттиңдер көп болот экен, жыл өткөн сайын. Бул жигиттин айтканына да азыр жаш дебей калды дегендей, азыр жаштарда бир нерсе чыкты, уран чыкты. Жаштар келсин деген, Атан кетсин, жаш келсин. Мен өткөндө суроо бериште ушундай деп бир журналисттерге айттым. Үйгө барып атаң менен энеңди кууп чыгый деп. Алар эски. Жаш ата эне таап ал. Алар да кетсин, эмнеге? 60ка 70ке чыккандан кийин эмне кереги бар ата эненин? Ошол сыяктуу баягы тажрыйбалуу агайларды, мугалим эжекелерди, дарыгерлерди, сабаттуу инсандарды жыйнабай, шайлабай, кимдерди шайлайбыз? Ким кооз союп берсе, ким тамак аш берсе, барекелде мына ушу улак тартып жүрүп улактын аркасынан жок болуп атабыз. Улак тартырып берсе, топ чаптырып берсе, мына ушуларды шайлап атабыз. Эгер Сары Моголдо сабаттуу депутаттар болсо, айылдык кеңештин чечимин чыгарып, сессиясын өткөрүп, өкмөткө жибериңкиле дедим мен. Биз Сары Могол айыл өкмөтү катарында Алай районуна эмес, бизге жакын турган Чоңалай районуна киргибиз келет деген чечим чыгарса, муну эч ким токтото албайт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы да токтото албайт. Биз укугубузду билбей атабыз. Биз күчүбүздү сезбей атабыз. Не себептен? Ошол укукту окуп түшүнбөгөндүктөн да. Кандай дейсиз ага? Öyle. Мына мектептин мугалимдери коркуп кетти, азыр күчөгө кетти дейт. Директор айтты дейт.
Eğer mekteptin mugallimleri toplolup uşul derekler bizde mıyzamsız iş hareketlerge kıynap atat. Biz bargыбыз gelmegen çoğuluşka жыйнап atat. Dep rayonoga жазып, же dereklerdi almaştırasın, же biz barыбыз mektepti toktotobuz dese, rayonon жүгүрүп келип өз мектебиңди ачып берет. Укугуңду колдонбой атасың да, кыргыз. Укук бар да. Ошону эсептеше албай атабыз да биз өзүбүз. Ошол Сарымогол айылында Кыргызстанда жападан жалгыз айыл болсо керек. Үлүшүн ушул мезгилге чейин ала элек. Аны дагы айылдык кеңеш жыйналыш керек да. Топтолуп туруп жер кодексинин 8-чи беренесине таянып мен айтып бердим. Ушул жерлерди өзүңүздөр алып иштетсеңиздер болот да. Аны үчүн эмне болуш керек? Айылдык кеңешке мыкты жигиттерди, кыздарды шайлашыбыз керек. Сабаттуу. Мына Эсен агайга окшогон агайларды. Булардын чөнтөгүндө эч нерсе жок. Айлык менен жашайт. Бирок ушулардын эмгеги, ушулардын пайдасы сиздерге 1000 эсе улак чаптыргандардан көбүрөөк тиет го айлана Эсен ага. Bir жерибиз ооруса ушуларга кайрылмакпыз го. Sen менин депутатымсың, ушу маселени кандай чечесиңдер? Кандай дейсиздер? Ушуга келишибиз керек. Ушуга барышыбыз керек. Токтонушубуз керек. Эгер мен президент болуп, жараткандын буйругу менен, калың элдин каалоосу менен, колдоосу менен болуп калсам, мен ушул нерселерди узак мөөнөткө чейин созбойм. Эмнеге? Бизде шайлоо деген маселени токтотом. Жарашпайт экен. Болбойт шайлоо. Айыл өкмөттү шайлабайбыз. Айыл өкмөттү дайындайбыз. Райондун акимин дайындайбыз. Дайындап атканда мен жеке кеп башым менен жоопкерчилигимди көтөрөм. Мына Эшматты алып келдим. Чоңалайга аким болот. 3 жылдын ичинде ушул иштерди даярдайт. Ушул ишке ашырат. Бардык районун аймагындагы жетекчилер баш ийесиңер. Каккан казыктай тартып орнойт. Деп мен сиздерге көрсөтүп кетем. Кандай дейсиңер деп келип сурабайм мен силерден. Десем бул абам айтат. O taşmak dürüstra ağal edip. Anam bunu iyicem aytat. O Mehmet düzük ko dep. Kança el olsa şonça pikir болады. Köpçülükке salıp çeçken mesele hiç kaçan jakşılık kalıp bardı. Köpçülük menen ne meseleni çeçiş gerek? Ayıldın meselesini çeçiş gerek. Uluttun meselesini çeçiş gerek. Ha, mamleketlik meseleni bir kişi çeçiş gerek, cevap verecek alış gerek. Bu iyi bile. Buna atası bugün aytıp atatdı. Pazar olup atmayı. Doğru. Balasını çakırıp alıp bunu toktun alıp varıp satıp gel dese yenesi turup alsa koroğunu açmayı. Bu toktumağa gerektir. Anda de ulakta alıp varıp satıp gel dese balası turup alsa ulak menikidir. Ol ata canıver kayak var atana. Kırgızstan uşunday mamleket. Uşunu toktatmakpız biz. Birinciden. Ikinciden. Sura veretme korrupsiya menen kantip күрөшөбүз. Men күрөшпөйм dedim korrupsiya. Men korrupsiyаны жок кылам. Ал мен тең түшүм эмес аны менен күрөшкөндө. Кантип жоголот дейт. Өзүң алба, бирөөнү алдырба. Бүттү. Ошол замат муун өлөт коррупсия. Ошол эле жерде өлөт. Аны үчүн конституция мешать этпеш керек. Конституциянын тиешеси жок ага. Мыйзамдардын дагы тиешеси жок. Керемет мыйзамдарыбыз бар. Мисалы, саламатты сактоо жөнүндөгү мыйзамда ар бир туулган балага bir айда bir келип, ошол бекитилген мейирман мугалим, дарыгер, же мейирман эже келип карап туруш керек. Келеби? Жок. Өзүбүз көтөрүп барабыз. Барганда да жөн көтөрүп барбайбыз. Жок дегенде момдай банкага bir сары май салып алып барабыз. Жаңы төрөгөн келиндер ошентип барып атпайбы? Сары май салып алып барат. Анан кечээ bir индюшка сойдум эле деп барат. Ушунун баарын жашап аткан өзүбүз айтып койгон Мадумаров жаман. Мугалимдер, ушул айылдын интеллигенттери, дарыгерлер айылдын интеллигенттери.
Sizler dagы бекем болушуңуздар керек да. Ким айтса ошону жасай бербешибиз. Эгер мен буйруп президент болуп калсам, мына ошол депутаттардын бардык баягындай ыйгара муктарын карап чыкмакпыз. Айтып атпайсыздарбы? Ошол ар бир айылга келип иштеп аткан депутаттарга кандай карайсыз деп. Ошондойго барбаган, канча каражат десе дагы ошого азгырылбаган адамдарды сиздер тандап алсаңыздар керек. Чыныгы, таза шайлоо өткөрмөкпүз. Эмне үчүн? Кантип жетишсе болот? 2000-жылга чейин мыйзамда ушундай эле. Азыр деле мыйзамда ушундай, бирок мыйзам иштебейт. Эгер бирөө акча берип сатып алып атканын көрсөң, ошол замат кандидаттыгынан токтотуп сотточу. Соттолуп кетчү. Эгер бирөө акчасын алып атканын көрүп калса, ошол акча алып аткандыгында кармап, ошол замат соттолчу. Азыр илгери бекитип берчүлөр, мына абаларды билет аксакалдар. Түн жамынып, түлкүдөй болуп келет деп үймөргө, кандидаттар. Анан өзүбүзгө караштууларды чакырып койгула деп, светти өчүрүп алып отуруп сүйлөшүшөт да булар. Бирөө көрүп калбасын деп. Азыр ачык ярмарка. Канчадан берет экен? Ошол мамлекет. Биз ушуну карашыбыз керек. Чоң Алай маселеси боюнча, жер маселеси боюнча, чек ара маселеси боюнча, социалдык колдоо, жөлөк пул маселеси боюнча мен өзүнчө программаларым бар. Чек арада жайгашкан, аймактагы жайгашкан айыл кыштактар боюнча мыйзам бар. Алардын жеңилдиктери бар. Турмуш шарты оор, жаратылыш шарты оор аймактар боюнча мыйзамдар бар. Союздун мезгилинде ошону менен колдонот элек. Кийин колдонбой калдык. Мен ошолордун баарын кайрадан ордуна коймокмун. Кудай кааласа ошол күндөргө жетсек, бунун баары кайрылып келе турган иш. Суроо болсо бериңиздер. Мен агай сурооңузга толук жооп бере алдымбы? Ийгилик болсун сизге дагы. Барбы суроо дагы? Assalamu alaikum. Жакыныраак карма. Чоң Алай жергесиңе куш келипсиз. Жакын карма. Мына ушундай музлак оппак климат менен сиз тосуп алдык. Бүгүн асман ачып, ушундай кубанып турабыз. Мына кыргыздын жа уулдары келип атат. Мына биринчи уулу ушул 3 киши келди мына. Кандай сүйүнүп атабыз. Сиз азыр мусапыр абалдасыз. Бизге эмне кааласаңыз, Алла Таала мусапырдын дуасын кабыл кылган дейт. Бизге өзүңүз дуаңызды берекет этесиз. Ушул биздин проблемаларыбыз азыр бардыгын айттыңыз. Биринчиден Аллага мактоолор болсун, пайгамбарыма саламдар, салаваттар болсун. Пайгамбарымдын алардын өмүр баянын окуп калдым. Ошо Hazreti Umar халифа болду дейт. Ошол тушта Химис деген шаар бар экен. Химис шаарында бир айда эле кууп чыгат экен. Акимини губернаторунан биз чеккенде. Ушинтип ар бир айда губернатор куулуп жатты да, биз ошону биз кууп атабыз падышаларды. Мына ошондо Умар бийликтеген халифа Uzayr kel dedi. Uzayr men demede жүрөм dedi cihatta. Uzayr kel dedi. Uzayr'ı alıp geldi. Menen. Uzayr sen Kıms'a varasın dedi. Ne ошол Kıms şaharında bir yıl tınçılık oldu. Havar yok Uzayr'dan. El tıptınç. Bitik yok. Ne ошондо kızıldanıp Umar çakırdı. Uzayr kel. Uzayr geldi. Al kандай geldi. Al akil gubernatör edi. Bir tayağı, bir kaltası cay namazı menen, çögünü menen geldi. Gubernatör geldi. Bizde azı gubernatör takrar için yol tandavazlar menen geldi. Bu elinin akısı geldi ama ben şunda düşündüm. Anam, uzayır işler kanday dedi. İşler şu Peygamber gördükçe aytıp kalay, ayağı çıkaran anası olur var. Ana şunda el çakır iken dedi. Ошол түшкөн налогду бардыгын ошол муктаждарга берип жаттым деди. Мына ошондуктан биз ушундай тынчылык болду. Эми мен каарыдым деди. Hazreti Umarга мени мына бир чектер жер бер, кемпири менен ошол жерде жашайын деди. Мына ошондо жок, сен дагы Кымска барасың деди. Ал макул болду, ден соолугум байланыштуу деди. Мына ошондо кайра кайтканда ошо жер берейин деп, жер берди, мына ушундай тартайып түзүп
bir neresini yöneteceğim. Canavcıga alır. Bir kalka altın bir yönetti. Yüge vardı. 3 gün durasın dedi. 3 günden keyin ahvalga karab çıkılasın. İçe veresin çekilesin dedi. Bir günde bir nan koydu. Bir nan arpandan dedi. İkinci gün yarısından koydu. Üçüncü gün komşular kavarsa dedi. Komşular işte bugün menüyümde oğlum dedi. Menüyümde oğlum degende bayağı yönetilen adam altın daldan koydu. Umayla etti. Ben muhtaç emesmin dedi. Muhtaç emesmin dedi. Sonunda kempiri yakınlar biraz alıverin dedi. O sonunda taşlar çıkıp geçti. Kayra çakırtıp durup bir tövbe tamam aş. İki köyüne koydu kempiriye. O sonunda albayın dedi. Ben muhtaç emesmin dedi. Umayır. Aksakal. Ayavay sonun kerime tangime bro. Suro verin. Ayağımdan bir köy yok dedi. Çok bol da çok. Tokatel neytin? Ona çekara. Ona takıvasyonuz haram diyen ayrımız var. Oşonda yaytım. Ayrım düşüge caylığa çıkağız. Oşonda çıksam telefonda tut. İşemeseniz de koşacağım. Hoş gelip siz Tacikistan'a dedi. Çekara tosladık. Hoş Mehmet Tacikistan deyip çıktı. Oturgan caylığında yesim olmaz. Biz Tacikistan'a tattırıp biz çekara aldık. Biro tez pasıyoruz gerek var. Özbekistan tosladı da görüp atarız. Bu biro. İkincisi azı köşeye çıksak kredi kampanya aram mı deşeyiz. Aram bilen Müslüman çok da dost. Ona bizde alt gerek katlar. Sanada var gibi okuyor. İkincisi hazır magazinin orada darkana. Oyak karı darkana. Covid bana şu daha horma geldik. Üçüncüsü bana cedekliler rotasya kılışınız gerek. Var pasar hizmetler. Rahmat. Sebebi bir ailelerce bir sokanda pavilyalarda okuyor değişiklerden. Baykat bir özde rotasyon almışlarsa. Rahmat. Öyle bir oyunda tuğanlarda gelişe koyuyorsunlar o petevici değil. Rahmat. Bunu cerke caz ucuzunda da geliptir sıralar. Aksakal rahmat. İşinizdeki ilgilik. Özünüz Kırgız'ın tadıklılarını tandavalarını okvata azazır. Dağın vakit var onun için orada özünüz biliriz. Rahmat. Aytkanınız gelsin. Bayağı kadiretli padişahlar boyunca ben daha bir iki gün ayet verdim. Umar Raziyallahu anh bunun ömür bayanı boyunca. İmam-ı Azam boyunca dağı, İmam Bukhari boyunca dağı bardık meselelerde ayet vermekmin. Dileke karşı vaktimiz az da ötezip. Alar da ayet öğretim bolbostan, oşalardan yaşaganda kılıp yaşaganda öğrenişimiz gerek. Mojada bir soru geliptir. Madumarov Murza deydi. Sen şu soruğa cevap bergin deydi. Sadır Japarov'da savatsız adamlar şaylaydı degen sözüm var deydi. Kim verdi şu soruğu? Kayerde var şu sözüm? Onu gıybat deydi. Kızılday gıybat deydi. Kimder savatsız deydi. Alemi kimder savattı? Carandar diye ikiye bölme deydi. Sadakan geteğin aylanayı. Kim verdi şu soruğunu? Dalilde Allah hoşundaydı degen sözüm var eken. Haysıl yerden okuptur. Kim okuptur hoşundaydı degen sözüm var eken. Mana hoşunday türkü siyaktı olup jortup жүргөндөр eldi buzup jokla turgan boldu deydi. Aman ele bolsun. Mana şu jana Esen agайды kattуу maktap koydum bile bunu kayırılgandan başlap doğru emes kayırıl. Murza emes, Mırza dep yazılan. İkinciden Carandardı ikiye bölme deydi. Carandardı imanı var adam hiç kaçan ikiye bölmeydi. İmansızlar oşunday kılıp bölün. Oşol yazıvatkanlar özleri bunu fake olup telefondan çıkıp kıykırıvatkanlar oşolur. Bulardı mınçış gerek, alardı ançış gerek dep. Madumarov'tun dağı, bütün Kırgızistan'dın dağı, şaylovçuları dağı, koldoğuçuları dağı, madaniyattın tuğ çokusuna çıkkan azamatlar. Öte savattu, imandu, insaptu azamatlar. Özgürce savatkan nerseni cazıp, anı başka bir ölürden suravakla, uyat bulun. Gıybat değil. Gıybat, bu Müslümançılıktaki en çoğun keçirilgiz 4 gününün birösü. Avaylağlı azamatlar. Çegara meselesi boyunca ayttınız aksakal.
Mamlekettin iyisi payda болгондо чегара kuralат. Mına hazır yol boyunda gelertip görüp atabız koy. Hiç kim özünün çegin momda bir tosup algan emes. Kaşa yok. Erten oşol kaşı üydün iyisi bir jaka ketip kalgan bolsa janındaki koşnası terektin arkı jagынан alıp kaşa tartып algan bolsa çatak çıkar. Kelgende Kırgızstan oşol üyün uaktılуу bir jaka taştap ketken iyisi yok üy siyaktı bolup kaldı. Mamlekettin jetekçisi yok. Status çegara rayonlarında deydi. Men hazır ayttım oşolda. Oşol mizan var, bирок иштебей атат. Mineraldır zavod jana GES deydi. Kelgili azamatlar, mınдай kılalım. Asmandagı nerseni engsebey, hazır çeltin aldığımızdagı nerseni engseydi. Bizge emne gerek hazır? Bizge mizamdуулuk, tınçtık, adilettүүлük gerek bolup atат. Emne gerek bolup atат? Savattуулuk gerek bolup atat. Al degen ne degen söz? Hazır mektepteki jaş baldardı, mektepke çeyinki baldardı, tuğra jolgo salıp tarbiyaloo bolup kaldı. Hazır tarbiya uşunday ketip bartat. Mına kolunuzlardagi telefondu 5 minut tapmay kalsaňar, ilgeri nasbayın jogotup algan aksakaldarday bolup tegeretip kalıp atasыңар. Ataң менен энеңди 5 ay görбөсөң жүрө бересиң. Çatagı жок. А муну ол колдо турган телефонду. Мунун кайпи жаман экен да. Tapmay kalsaң şu sanыңды çapkılap tomulanıp turup ketesin. Ben bir 80'de kempirlerdi görüyorum. Kayakka koydum öyle dep tura kalat. Oy gimnastlardan tez durat. Bu ne degen kumar? Mana uşunun barın doğru jolga salıp doğru tarbiya berişimiz gerek. Bizde hazır atene başkarbay, ilim bilim başkarbay, iman başkarbay, din başkarbay, uşul başkarıp kaldı. Sebep malumattın barın uşul yerden alıp otasın var barın. Bunun barı içindekisini barın bütünday jalgaz. Buna hazırkı bu jigit жазганday. Kızılday jalgan. Kebir uçurlarda şu özüңdü özüң okup atıp özüң işenip ketkidey bolup otasın. Buna men aytып атат da jana жазып атат. Ысык көлгө киргизбей койду. Анан мен ойлонуп калдым. Ысык көлгө бардым го мен. Барган жокмун го. Meni менен чогуу жүргөн азаматтар да ишенип калышы мүмкүн да, бизге айтпай кеткен болушу мүмкүн. Biraz абайлайлы. Бул замандан коркпосок, акыреттен корколу. Kadr meselesine kандай карайсыз дейт? Kadr meselesi bizde жок. Kadr meselesi бул тууган урук, жора жолдош, мактамай, жактамай, куда сөөп. Geçen çok topalan bolup atat, жанагы Рахман Разыков деген кудалар жөнүндө айтып койгон экен, эми урду сөктүгө калып атат. Аны Рахман Разыков айткан жок да, тиги киши таласта жооп берип атып айтып тур го. Мен го карабайм андай нерсе. Туурабы? Азыр кимдерди коюп атат? Жалаң же өкүл бала болуш керек экен? Же куда болуш керек экен? Жалабаттын баарын ушул өкүл балдар басып кетти дешип атат. Üç korgon, Darıoğut korgon, yolu 50 kilometre değil. Ayıl çarba kreditti, ayıl çarba kredittik, kaytaruğa değil. Hem kredit alganda oylon olur. Nega alutavız, kantip alutavız, kantip töleyimiz. Toyot görүү üçün kredit alıp küygöndördü köp gördüm ben. Oylayt eken de toygo түшкөндөн kutulup koyon dep. Azır андай түшпөйт. Toygo çakırsaң sүйүнүp барбайт. Сөгүнүп кагынып барат. Бирок эл көзүнө деп bir конверт салып коет экен. İçi boş экен да. Ошентип кредит алгандарды көйдүрүп атат. Баягыдай болуп түшпөйт азыр. Ошон үчүн тойдорду дагы кичине караштыралы дагы тойдон баш тарталы. Мына ушул атыңа шүкүр барекет оору келгенде үйлөнбөй эле койду мындай той өткөрбөй эле койду го, үйлөнүүнү токтоткон жок го, туурабы? Ошентип той өткөрсөк болот экен го, үйлөп койсок болот экен го. Ошону улабайлыбы кайра? 800дөн киши чакырып той бергенди токтотушубуз керек. 94-жылы төрөлгөн боюнча үлүш дейт, ал берилбейт, болду, бүттү.
Аны кайра көтөрө бериш кереги жок. Райондук ички инвесторлор дейт. Райондук ички инвесторлор эмес. Сыртқы инвесторду табабыз дейт. Алар да келбейт. Тартип болбогон жерге, мыйзам иштебеген жерге алар келбейт. Алар кандай жерге келет? Мисалы да, мындай эле элестетсеңиздер, сиз колуңузда бар инсансыз. Сизден карыз сурап келишет. Сиз ошо келген кишинин кебетесине карап туруп бересиз карызды. Кайтарып бере алабы, жокпу? Туурабы? Өзүңдүн бир тууганың дагы карыз алып келет дагы, 2 жумадан кийин берем дейт, бербейт, билет, бербейт. Күздө мал түшкөнчө алсаң албайсың анда дагы. Сен 2 коюңду карышкыр жеп кеткен болот, тайыңды карышкыр жарып кетти, ыйлап алдың да турат. Шунчалык бооруң ооругандан кайра өзүң ага карыз бергиң келип кетет. Бербейт карызды, бербейт, айланайын, эч ким карыз бербейт. Кайтарып бериш деген оор маселе. Сен кийин аны алыш үчүн өзүң суранасың да кайра барып, жалдырайсың. Жана бир куудулдардын интермедиясы бар эле. Бирөөдөн карыз алып, бербей жүрөт экен, бара берип, уялат экен карыз алып берген киши. Анан айтат экен да, айланайын, болду, макул, 10 миң алдың эле, жок дегенде 8 миң берчи деп. Десе, кое туруңуз, ушунча күтсөңүз, күтө туруңуз деп. Экинчи айда барып, айтып бир дейт, түгөнөт да, түтөп кеткенден, мейли, 8 миң болбосо дагы, 6 миң болсо дагы берчи дейт экен да. Жок, бере албайм, дагы 1 ай күтүп тур дейт. 3-чү ай өткөндө барып, айланайын, жок дегенде 5 миң берчи десе, жок, бере албайм. Кандай адамсыз? Шашпай турбайсызбы, акырын кутулуп келе атпаймынбы дейт экен. Ошондой болуп атабыз да. Жарымын болсо да кайтарып берчи дегенге бар. Сондуктан кредит деген нерсе жакшы эмес. Муну алардан алдында ойлонушубуз керек. Баягы тойлорду азайтышыбыз керек. Бизге мындай карап көрүңүздөр, пайдасы жок чыгашалар көп экен. Кереги жок чыгашалар көп. Ошолорду токтотот. Суроо барбы? Кимде? Кеп. 50 километр экен дедим, мен жана айттым. Мамлекет өзүнүн бутуна турганда муну бөлүп карабайт. Суусу, отуну, башкасы, жолу, мектеби, же ооруканасы деп бөлбөйт. Баары тегиз бүтөт. Мына Өзбекстанды көрдүңүздөр. Мирзиёев деген азамат. Манас айылы деген айыл бар экен, кыргыздар жашаган. Эмне кылды? Теп тегиз кылып тазалап туруп, 40 күндүн ичинде бир шаар куруп койду, 40 күндүн ичинде. А биздикилер айтып, биз кече эле келдик, эми там туң баскан балабыз. Убакыт берип күтүп турбайсыңарбы деп. Ага дагы бир кыргыз жооп бериптир. Чуркап эле жүргөн баланы койбойлубу анда силер баса албасаңар деп. Туура да ошол. Туурабы? Сабахан Кумсамбаевич, бизде суроо мындай. Өзүңүз көрүп, канча президент келсе да бизде соттук система өзгөргөн жок да. Сиз эгер президент болуп келип калсаңыз, бул канчанчы маселеңиз? Азыр көрүп атасыз. Судьялар даже мас абалында соттогу отурумдарга катышып атат. Сиз конкреттүү түрдө айта аласыз, мынча убакыттын ичинде мен соттук системаны түп тамырын өзгөртөм. Экинчи суроо мындай. Коомчулукта эң актуалдуу маселе бар, депутаттардын санын кыскартуу. Сиз муну толук менен колдойсуз, биз ишенебиз. Бирок ошол кыскартылган депутаттардын көпчүлүк бөлүгү бүтүн Кыргызстандан болуп калбайт деп сөз бере аласызбы? Азамат. Мен эгер мен президент болуп калсам, бүтүн Кыргызстандан болсун дебесем деле өзүңөр шайлап бересиңер. Биз эстүү элбиз да. Кече Жапаровду ким шайлайбыз деп аттыр? Эч ким. Анын бар экенин дагы билбейт элеңер го. Бирөө бир кесе чай дагы алып берип койгон жокко. Азыр көрдүңөр го, стадиондорду толтуруп айланайын, бата берип ыйлап берип атышат. Жарыгым чырагым. Эми биз өзүбүздөн да, элден да ал нерсе инем. Токтойлу да, кичине бир өзүбүзгө келели да, намысыбызга келели да. Кече Жээнбеков деп ыйлап аттыңар. Мени менен урушуп атышты көпчүлүк адамдар. Кече Жээнбековду тепкилеп кууп чыкканда мен коргоп атам. Баягы буга тийбе деп ыйлап аткандардан үн жок. Карасам азыр башка жакта жүрүшөт. Намыс кайда айланайын кыргызым? Намыс кайда?
Ошондуктан жанагы бүтүн Кыргызстан көпчүлүгү алабы, башчылык алабы деген суроону мага бербегиле, өзүңөргө бергиле. Экинчи жанагы сот боюнча канча мөөнөт керек деп атасыз? Атыңыз ким? Нурдин. Нурдин мырза, мага мөөнөттүн кереги жок. Кейлер жазат экен, 40 кадам, 100 кадам эсептейт экен. Мен эсептебейм. Менде программа ушул. Болдум деп, ушул жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен болдум деп, мен сиздердин алдыңыздарда убада берген мүнөттөн баштап ошондой жашоо башталат. Неге? Неге? Себеп. Биз айтабыз, эгерде өз чындыгында биз жете элебей элбиз. Макул бололу. Жетекчи кандай болсо, эл ошондой болот. Тескерисинче, эл кандай болсо, жетекчи ошондой болот. Эгер ушундай жетекчи келип, ушул күндөн баштап бирөөнүн акысын албайбыз да, бирөөгө калп акарат келтирбейбиз. Эгер акарат келтирсең, мыйзам боюнча аяосуз жазага тартыласың деп койсоң, тил тыйылат. Кыйбат токтойт. Мына Россия азыр ошондой мыйзам кабыл алып атат. Мына телефондун ичинде чыгып алган фейктердин мыйзамын алып атат. Эгерде өз атың менен катталбасаң, сен кире албайсың ошол жерге. Сен өз атың менен кирдиңби? Жаз, атыңды кой. Эшматов Ташмат деп. Анан Жолборстун, Арстандын, Карышкырдын сүрөтүн коюп алып чыкпайланайын чөбөрү. Сен андай эмессиң. Бүркүттүн сүрөтүн коюп коём. Ал өзүн карап, өмүр жолун карап көрсөт. Ал бир жок адам. Фейк деп атпайбы? Ошон үчүн муну телефондон абайлагыла, этият болгула. Муну биринчи ушул революцияны жасатканда билесиздер, эки бетте жасатышты ушуну. Кандай кылып? Хосни Мубаракты президенттиктен кетиришип, Нурси дегенди алып барышкан. Эмне менен? Телефон менен. Ким? Бузуку коом алып барды. Ошондой болуп көтөрүп барышып, жөн эле бутун өп, сыйынып жиберишти, айланайын, тоба кылып, саждасы кой берди го, саждага баш кой беришти. Bir жылга жеткирбестен өздөрү кайра кууп ошол жерден айдап жүрүштү. Неге? Адашты. Неге адашты? Мына ушул балакат адашты. Бекеринен айтпайт. Уюлдук телефон чыккандан бери шайтандар жумушсуз калды деп. Себеби ошо шайтандын ишин ушул телефондар жасап атат. Аяктан, бияктан чыга калып. Ошону токтотолу деп атабыз. Буюрса ушундай мыйзам кабыл алынышы керек. Ар бир инсан өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө жоопкерчилик тартыш керек. Эгер Гезитке bir makala çıktı mı? Misal Çoğalay rayonunun hakimin kattı sındaq makala çıktı. Men mamlekettin jetekçisi katarında akirette жоопкерчилик тартамыш oldu için. Antep, eğer men ошого mani berbey koysam, men ушул жакка киши жиберишим керек. Гезитте çıkkan makala чындык болсо, hakim өтө каттуу жазасын алыш керек. Гезитте çıkkan makala жалган болсо, ошону жазган адам жазасын алыш керек. Ansız tertip bolboyt bizde. Mına aksakal jana Umar Raziyallahu anhu'nun tarixini aytып atkан aksakal ketip kaldı bu. Mına oşo kişi Umar Raziyallahu anhu mınday bolat da bir jolu at menen kelatıp, ayıldan kelatsa kerben kelatkanda oşonun attan sekirip düşüp barıp bir töönün üstündeki jükti ala koygan eken. Padişam emni oldu. Emniге siz şu töyden jükti alıp atasiz dese, mına ошол töö aksap kelatat deydi. Aksap kelatsa emni oldu dese, senin mamleketinde ошол töö aksap kelatkanın görüp, uşunun işin жеңилдетпей койгонум үчүн жоопкерчилик тартам мен Аллахтын алдында деп коркот экен. Töөнүн жоопкерчилиги, адамдын эмес. Падыша деген ушундай болуу керек. Адилеттүүлүк деген ушундай орношу керек. Мен мындай мисалдарды көп эле айтып жүрөм. Бул жерге келесиздер, АКМ пресс дегенди бассаңыздар, ачык калыс маалымат пресс деген. Ошол жерде менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн баары бар. Угасыздар, жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар. Мен бир да жерде мени шайлагыла деп келип аткан жокмун. Таразага салгыла, өзүңөр тандап алгыла деп атам. Тандаш сиздердин колуңузда бар. Тандоо дагы жараткандан берилген чоң бир мындай бир кандай десем, аманат. Ушул аманатка кыянаттык кылбаңыздар деп атам. Тандоону мусулмандар баштаган.
Bizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötörün aldığında kimdi görsetesiniz degende köpçülüktü kanakla dedi. Olmasa aytsa olmak da benim kaynatamdı dedi. Ceküye oğlamdı dedi. Abu Bakir Sıddık kaynatası, Ali Razallahu anhu küye oğlası. Eko'nun bir yönü görse çıkana gelir. Özün ör degen. Buna talaş tartış, oşonday olup doğuş beriu menen birinci halif Abu Bakir Sıddık Razallahu anhu oldu. Şaylonu musulmanları başlagan tuğallar. Adiletli şaylonu. Eğer oşol adiletli şaylonu doğuşumdu bilip durup bul çarabay, bul oşol işti köter albay. Bирок maga paydası tiydi dep oşonu şaylap koysan Kur'an'da çalgan kübölük beriu degen düşürük var. Bu tatıksız insandı tatıklı жерге götürüp koyuş, bu çalgan kübölük beriu degen söz. Buna mugallimler hazır. Açıstat cezası var. Koy çemi, ayaşı oğlum eken, tağamның kız eken dep oturup, törtkö bilbegen kişiге 5 koy peresi var. Bol kübölük жазуу, açıstat жазуу, жалган kübölük beriuге kiрип калат экен. Күнөөсү өтө чоң экен. Шырдастарбы? Же болбосо. Бирөө тай жетелеп барып, менин баламды аскерден куткарып койчу деп бир дарыгерге барса, ал аскерге жараксыз деп мөөр басып берет экен. Бул дагы жалган kübölük beriuге кирет экен. Оор маселе. Кыйын маселе бул. Düşündür aldın mı? Sot meselesi uşunday da ilim. Eğer padişan tüz bolbosa, padişan korkbosa, sottorun da uşunday adaletsiz bolup gidiyor. Biz korkuşumuz gerek. Ona ömür bir uçup ötken kuş. Bugün kaçağa geldiniz hava siz? 56? Ekoyuz kurdaş ekoyuz. Ben bir 80'e varıp kaldı da otbayım mı sizden? Şu ömrünüzde bunda elestetseniz bir göz irmem mi? Caşı o tez ötü kötü. Ötü tez. Akırkı minütler kalganda büt kinoplyonka olup ötü tekender. Men adal yaşadım mı? Men mangdayım sajdaga değdi mi? Men atanemden razıçılığını alaldım mı? Men jaratkanның razıçılığını alaldım mı? Attın oşonda köz jaksın, kölдөй tөгülüp tursa dagı kayra kaytуу жооп бер. Arman degen oşun. Oşon üçün bugünden başlap oңul olup, тазалангалы, туура жолго түшөлү, жараткандан ошондой жакшы иштерге барышты сураналы. Туугандар, тазалык керек бизге, тазалык. Ол кайсы куштарыңыз? Ha? Жору. Жақсы. Сурок. Kuş gelipsiz Ağagan ağay. Men eldi çakırıp kededim. Ey kalayıp kalın el, birin kalbay barın kel. Adagan ağabızdı şaylaylıça, bolu beret bizge bel. Ey kalayıp kalın jurt, birin kalbay barın o. Adagan ağaydı şaylaylı, jüröklerge bek tutup. Aylana yaşaybız dağı bir dalay. Adagan ağabızdı şaylaylıça, başkasını şaylay. Rahmat. Rahmat. Урматтуу Адахан Кесомаев Чоңала районунда кайды компания кытайлыктар дейт. Президент болсоңуз кандай жол менен иштейт? Мен дайым айтып келем, Кыргызстандын бир томолок ташы дагы бөтөн жака тийиштүү болбош керек. Биз Кудай кааласа ар бир иштеп аткан кен байлыкты бөтөн мамлекеттер менен иштешип аткандардын баарын кайрадан карап чыгып ревизия кылышыбыз керек. Биз тең шерик формасына өтүшүбүз керек. Бұл қандай олат? Эмне үчүн şu кен байлык бар экен? Мына тоонун ичи бүтөндөй темир экен дейбиз дагы. Муну Кытайга бердик. Муну Канадага бердик. Муну дагы бирөөгө бердик. Жок. Бул жол кетпейт бизге. Биз айтабыз, ушул жерде мисалы 200 миллион тонна көмүр бар экен дейт, Ким казат? Чакырабыз. Шарттарын коебуз. 200 milyon kömür olsa 100 milyon bizdeki, 100 milyon seniki. Kem bizdeki, işletiş seniki. Bürok, kireçleri ten bölümüz değiliz. Olur mu? Mümkün olmasın.
Men ошондой жол калып барам. Ошондой жол менен иштетебиз Кудай кааласа. Бардык кен байлыктарды. Дагы суроо. Барбы? Сау. Оңай районuna hoş geldiniz. Шок болсун. Krom Sadır Japarov türmede çıkana Japar'dan жалгыз iş korulacaksınız. An türmeden çıkana kendine koyunca belli olacak. Жапаров түрмөдө жатканда сиз колдодуңуз дейт аябай. Азыр эмнеге эки жакка кеттиңер дейт. Мен ошол эле жол менен кетип бардым. Ошол эле жол менен кетип бардым. Бир гана нерсеси, ал иниме айттым, конституциялык жолго түш дедим. Мыйзамдуу жолго түш дедим. Эгер мыйзамдуу жолго түшсөң, кол кармашып чогуу кетебиз дедим. Жок, мыйзамсыз жолго түшсөң, анда жолубуз эки башка дедим. Мен айттым ага. Мен жана азыр айтып атпаймынбы? Өмүр тез өтүп кетет. Бул азгырык. Бийлик, байлык бул өтө жаман азгырык. Азгырылбаш керек, ага сабырдуулук керек. Бүтүндөй бардык нерсени коюп, мына менин кесиптештерим дагы, пикирлештерим дагы мен айтышат, акыркы кыргыз саясатындагы акыркы романтик сиз дейт. Абсамат Масалиевден кийинки сиз дейт. Мыйзам деп отуруп алган дейт. Мыйзам. Баары бир мыйзам. Канча жабыр тартсаң дагы мыйзамсыз аракет кылбашың керек. Себеп сурагы бар. Сурак болот. Эртеби кечпи болот. Эгер пенде сурай албаган болсо, тагдыр сурап коюп атат. Мыйзамды бузган биринчи президент, экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү не болуп атат? Ошол сурак. Бул дүйнөдөгү сурак. Акыреттин дагы сурагы бар. Себеп падыша болуп барыш, президент болуп барыш, кыбыр эткен ар бириңиздердин жүгүңүздөрдү желкеге жүктөө деген сөз. Ал рахат эмес. Ал күндө баягы тай жеш эмес. Ал кымбат кийимдерди кийүү эмес. Кымбат машинада жүрүү эмес. Ал жоопкерчилик. Үйлөнүп атканда деле билип атаңарбы? Тилекке каршы кеч түшүнүп калып атабыз да. Сал эртерээк түшүнүш керек болсо. Ал дагы жоопкерчилик. Башта өзүң үчүн жооп берсең, кийин аялың үчүн жооп бересиң, балдарың үчүн жооп бересиң, небере үчүн жооп, бардыгына жооп бересиң. Үйлөндүңбү, бүттүң дей бер. Орустар айткандай пиши пропал дегендей. Жок. Өмүр бүттү да ошондо. Кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Бирок өзүнө жараша рахат бар да. Мына ошол рахатты көрүш үчүн бардык жоопкерчиликти көтөрө билишибиз керек. Рахмат. Кыйын, билим Дагы суроо. Барбы? Азыр. Суроо жок болсо менин кааларым ушул сиздерге. Урматтуу агалар, апалар. Менин тагдырымды чечпеңиздер. Өз тагдырыңызды өзүңүз чечиңиз. Туура. Мен үчүн чуркабагыла. Өзүңөр үчүн чуркагыла. Ойлобогула Мадумар үчүн чуркап атабыз. Жок, айланайын. Ошол түшүнүктү мээбизге да көкүрөгүбүзгө да бекитип алалы. Менин тагдырымды жараткан Аллах чечет. Менин ырыскымды жараткан берет. Туура. Мен 12-ci жыл жумушсуз жүрөм, ачка калган жокмун. Бирөөнүн эшигин барып каккылап, бир тууран нан сураган жокмун. Мени канчалаган кызматтарга чакырды, баш тарттым. Эмне үчүн? Себеп андай бийлик менен иштешким келбейт. Мына азыр иним бергендей, балам бергендей, эмне үчүн жолубуз ажырап кетти дегендей, мына конституцияда каттуу жазылып турат. Ушул иштерди жасаганга укугуң бар, бул ишти жасаганга укугуң жок деп. Укугуң жок деген жакка кеттиби, болду, токтотуш керек, аны менен бирге башпаш керек. Бизде шариатта айтат, арак ичкен харам дейт. Сен канчалык кучактаскан дос болсоң дагы, кел досум мен үчүн алып кой десе, алып койдуңбу, бүттү. Харам. Кандай дейсиң? Ооба. Биздин айылда барбы жанагы тоог урдаган, кой урдаган, тай урдагандар барбы? Барбы? Жок. Жокпу азыр? Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Себеп Амин. бизде бир кездерде ушундай болгон. Жылкыларыбызды жай албай калганбыз. Койлорубузду кенен жайытка кой бере албай калганбыз. Туурабы? Мына ушул акырын барып, биздин көкүрөгүбүзгө ошондой бир ишенимдер пайда болуп, туура жолго салып, жараткан Хидаят бергенден кийин биз коркут баштадык.
Kimden korktuk? Yaratıcıdan korktuk. Nege? Bunun surağından korktuk. Eğer de biz dağı bir tepki yukarı götürülüp mana oşo sayloo dağı, sayasat dağı, biröөгө күбөлүп берүү dağı, bul dağı amanat eken, bunun dağı surağı bar eken degen sözdü көкүрөгүбүзгө түйгөн күндөн баштап, Кудай кааласа Кыргызстанда жаркыраган күн чыгып, телегей тегиз болгон, башкалардан кем болбогон, өзгөлөргө тең болгон, адилеттүү мыйзам иштеген, күчтүү көкүрөгүбүздү көтөрүп жүрүп, бирөөлөрдөн кол сунуп, кайырчылык кылбаган мамлекеттин курулушуна ишенебиз ошого. Демек, бардык нерсе өзүбүздөн көз каранды. Муну ол жерди тазалашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки жериңди таза сактасаң, бейишке мен кепилмин деген. Биринчиси эки жаактын ортосу дейт, экинчиси эки буттун ортосу дейт. Эки жериңди таза кармасаң дейт, мен бейишке кепилмин дейт. Эки жаактын ортосунда көп түшүнүгү бар. Бул арам тамактан сактануу, гыйбаттан сактануу, жаман сөздөн сактануу, бирөөгө акарат келтирүүдөн сактануу, текеберликтен сактануу. Ошол колубуздан келеби биздин? Келет. Бирөөнүн берген бир сындырым нанын жебей койсок, ачка жок болуп кетпейбизби? Кетпейбиз. Өзүбүзгө дайым рызкыны жараткан өзү берип турсун, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Келиң абайым бата бериңиз. Ama çaylaylı. Haylaylı. Amin. Amin. Sevgilik olsun. Amin. Nimeti ölsün. Ölsün. Amin. Şul baldarımı işlergilik olsun. Amin. Bir soluk olsun. Amin. Bir baldar şul çaylaylı. Haylaylı olsun. Kançartıdan beri prezident geldi. Cep keti otar. Kaç otar. Ve şunu çaylaylık var. Haylaylı. İşine iyilik olsun. Bir soluk olsun. Ölüyorsa veriyle matematik bir şey yap, iyilik olsun. Aytkanыңыз келсин. Жакшылыктарда жолугушкан күндөрдү насип кылсын. Amin. Аманчылык болсун. Amin. Эмне болду? Amin. Gerekirse açık baslar mı? O cevabını da açık verip üstüne baksın. Bundan bile geç. Kaçtı bekler, yol açık olur. Evet, жақсы. Lakin min gittiler. Bismillah. Rahmat. Yapma.